Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир туугандар. Качанда мусулман өзүнүн жашоого келген максатын жоготкондо, андан Аллах Тааланын жардамы дагы көтөрүлүп кетет. Качан мусулман бул жашоого келген максатына келгенде, же болбосо өзүнүн максатына кайтканда, Аллах Тааланын жардамы аны менен бирге болот. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү күндө тилибиз менен гана мусулманбыз деп көкүрөк кагып жүрө бербестен, балким мусулманчылыкты жашообузда көргөзүшүбүз зарыл. Анткени Аллах Таала Куранда айтат: "Ва халакту джинна вал инса илля лиябудун". Мен инсандар менен жиндерди өзүмө ибадат кылдырыш үчүн гана жараттым дейт. Андыктан сиз менен биздин бул жашоого келген максатыбыз акча топтош, жакшынакай үй салыш, же болбосо жакшынакай аялга үйлөнүш, же бир жакшына машина миниш биздин максатыбыз эмес. Булар биздин жашообуздагы зарылчылыкты бүтүрүүчү бир куралдар. Ал эми сиздин менен биздин бул жашоого келген негизги максатыбыз жараткан Аллах Тааланы таанып билип, ага ибадат кылуу жана кулчулукту өтөө. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандарым, жалпы мусулмандардан сураарым, жашоого келген максатыбызды жоготпостон максатка кайтайлык.